Салам достор. Бүгін Американың Green Card лотереясына форма толтырабыз. Бұл программа ақысыз. Қырғызстандың жарандары бұл программаға қатысса болады. Қантип толтырышты сіздерге көрсетіп берейін. Ар бір адам өзі толтырып, форманы толтырып, сабмит қылып қойса болады. Бұл жерде көрсетілгендей программа бір айға созылады. Октябрьдің 6-сында башталды. Эми ноябрьдің 9-на чейин ушул портал ачык болот. Ошого чейин формаңызды толтуруп киргизсеңиз болот. Анан жыйынтыгы 2022 май айында чыгат. Ал эми бул программа 23-жылга ойнотулуп атат. Жеңүүчүлөр 23-жылы Америкага келсе болот. Официалдуу сайты бул жерде жазылып турат. Ушул dvprogramstate.gov деген сайтка киресиңер. Анан биринчи instructions'ты ачып алганыңар жакшы. Instruction'ды ачып алып туруп, instruction'га кирсеңер, бул жерде баарын көрсөтүп турган. Башка тилдерде бар экен, котормолору. Бирок могу instruction'га киребиз, англисчеси, кандай требованиялары бар, ошонун баарын түшүндүрүп берген. Ушуларды окуп чыккыла деп айтмакмын. Ар кимдин ситуациясы ар кандай, ошого бир сыра окуп чыксаңар жакшы пайдасы тиет. Андан кийин ар бир пункт боюнча мынтип көргөзүп берген. Мисалы, 1 атыңызды жазыңыз, мынакей сурагандар бар го, мен отчеством бар, кайсыл жерге жазам, уулу, кызы деген, ошонун баарын ушул жерден түшүндүрүп койгон. 2, 3 деп ушул ар бир пункту боюнча түшүндүрмө берген бул жерде. Ошол үчүн сөзсүз толтурганда ушул instructions'ты карап толтуруңуз. Анда улантабыз. Буну толтуруш үчүн биринчи жаныңызда загранпаспортуңуз болуш керек. Экинчи сүрөтүңүз болуш керек. Ушул Green Card'га же Американын визасына туура келген форматтагы электрондук сүрөтүңүз болуш керек. Ал эми үй бүлөлүүлөр болсо, бала чакалуулар болсо, алар кошумча маалымат келинчегинин, жубайынын аты жөнүн, туулган жылын, туулган жерин жазап, башка алардын загранпаспорту болуп керек эмес. Эгерде толтуруп аткан адамдын жубайынын загранпаспорту жок болсо, аты жөнү менен ошол толтуруп кое берсе болот. Кийин загранпаспорт алганда аны посольствого алып барып көрсөтсө болот. Себеби азыр бул формада толтурган адамдын гана загранпаспортунун номерин сурайт. Ал эми толтурган адамдын аялы же бала чакасы болуп толтурулган адамдарга паспорт же күбөлүк номерин сурабайт. Кошумча болуп тапшырган адамга аты жөнү, ошо туулган жылы, жери, анан сүрөт эле керек болот. Бул жерге келип сүрөттөрдү да көрүп алсаңар болот. Кандай сүрөт керек экенин инструкциясы бар. Ушул эки инструкцияны басып көргөндөн кийин begin entry дегенди басабыз. Begin entry дегенде бул жерде код чыгат. Ошол кодду жазгандан кийин мен робот эмесмин деп бул кодду жазып бассаңыз, бул бет ачылат. Бул бетте көрсөтүлгөндөй, сизде 30 минута бар. 30 минутанын ичинде ушул пункттарды бат-бат толтуруп, анан сабмит кылышыңыз керек. Эгерде 30 минутада жетишпей калсаңыз, анда браузерди жаңылап, башынан дагы маалыматыңызды башынан бир сыйра киргизесиз. Биринчи адамдын маалыматы, эгерде үй бүлө тапшырып атса, бул жерде күйөөсүнүн маалыматы, анан экинчи баракта келинчегинин маалыматын сурайт. Ал эми үй бүлөлүүлөр тапшырса, шанс көп болуш үчүн күйөөсү өзүнчө, келинчеги өзүнчө эки форма толтурса болот. Бири-бирине кошуп коюшат. Эгерде бирөөсү утуп калса, экөөсү тең Америкага келсе болот. Анда бул жерде бул application'ды мен submit кылбайм. Дагы бирөөнүн ордун албаш үчүн жөн гана толтуруп, акырында cancel кылып коебуз. Ушундай бир фамилия менен толтурабы. Анан сөзсүз бул жерде басып койгула no middle name дегенде. Бул жерде жөнү калтырып койсоңор ката болуп калат. Ошол үчүн ушул жерди басып коесуздар. Mail, туулган, 3-чү пунктта туулган күнү, 4-чү пунктта кайсыл жерде туулган жерин жазасыз. Бишкек болсо Бишкек, региондордун шаарларында болсо ошону жазасыз. Эгерде билбесеңиз, анда төрөлгөн жеримди билбейм деп бул жерди коесуз. Бирок биздин мете Бишкек деп жазабыз. Анан 5-чи пунктта
мамлекет, кайсыл жерде төрөлгөнсүз. Азыр учурда Россияда жашасаңыз, башка өлкөдө жашасаңыз дагы Кыргызстан деп төрөлгөн жериңизди коесуз. 6 пунктта yes дейсиз. Кыргызстандын жарандары тапшырганга бул программага болот. Ошол себептен бул жерге yes деп жазабыз. Ал эми 7-де болсо паспорт номериңизди жазышыбыз керек. Паспорт, загранпаспорт. Загранпаспортуңузда аты жөнүңүз кандай болсо, ошондой кылып бул жерге жазасыз. No middle name. Паспорт номериңизди жазасыз, загранпаспортту. Анан качан мөөнөтү бүтөт, ошол паспортуңуздагы мөөнөтүн expiration date'ти жазасыз. Ал эми country, бул жерге паспортуңуз кайсыл мамлекетте берилген? Кыргызстан деп жазасыз. Буларын бош калтырабыз. Кыргызстан деп паспортуңузду жазгандан кийин буларды кереги жок. 8-чи бул жерде сүрөтүңүз. Бул жерде сүрөттөр кандай болуш керек? Эгерде бул жерди бассаңыз, сүрөттөргө мисалдар бар. Бирок сүрөтүңүз даяр болуш керек. Даяр сүрөтүңүздү choose new photo деп бул жерди басып, ошол файлга барып сүрөтүңүздү киргизесиз. Ал эми сүрөтүңүз JPEG форматта болуш керек. Бул жерге мен өздөрүнүн эле вебсайтынан алып бир сүрөт жасап койдум, кыркып. Анан адресиңизди жазасыз. Адрес optional деген жерге эч нерсе жазбай койсоңуз болот. Адрес line 1B'ден баштап, көчөңүздү, көчөдөн кийин шаардан кийин область, ошо регион, областты, анан zip кодду жазасыз. Бизде 72 менен башталат, ушундай zip кодду эгерде билбесеңиз, no деп ушул жерди басып койсоңуз болот, билбейм деп. Анан мамлекетти тандайбыз. Кыргызстан. Эми 10-дан баштап, 10-пунктта сиздин азыр жашаган жериңизди, учурдагы жашаган жериңиз, ушуну адаштырбаш керек. Учурда кайсыл жакта жашайсыз? Россияда жашасаңыз, анда Россия деп жазасыз. Кыргызстан болсо Кыргызстан, Европа өлкөлөрүндө болсо ошол жакты. Ал эми Америкада болсоңуз, анда Америка деп. Ошого телефонуңузду бербей эле койсоңуз болот экен. Кааласаңыз жазып койсоңуз болот. Бул жерде optional дейт. Email адрести жазыш керек. Мен бул жердеги эле мисалга берген имейлди жазып койдум. Бирок сиз өзүңүздүкүн жазасыз. Эми 13-чү суроо, көптөргө түшүнүксүз болгон суроо. What's the highest level of education you have achieved as of today дейт. Бүгүнкү күнгө чейин, азыр бул форманы толтуруп атканга чейинки эң жогорку билимиңиз кайсы деген суроо берип атат. Булардын бирин тандайсыз, өзүңүзгө туура келген. Ошого чейин бул жерди окусаңыз, же мен айткан инструкцияны окусаңыз, бул жакта ошол билимиңиз жөнүндө жазып койгон. Кандай болуш керек, эмнеге 12 жыл болуш керек. Бул жерде айтып атат, тапшырган адамдын билими жок дегенде high school degree болуш керек дейт. Америкада high school деген ошол мектепти бүттү деген түшүнүк 12 жылдык. Ошол үчүн бизде мектепти бүткөндөр жарабай калат. Эгерде мектепти бүтүп, андан кийин 1 жыл же 2 жыл колледжде, техникумда же университетте окусаңыз, ошол болот. Ал эми эгерде студент болсоңуз учурда, ал дагы жарайт. Себеби 11 жыл мектепте окудуңуз, анан 1 жыл окуду деген университеттен болобу, колледжден болобу, эгерде документ ала алсаңыз, ошо менен 12 жылдан ашып калат. Ошондо сиз бул программага тапшырганга жарап каласыз. Ал эми дейт, эгерде андай болбосо, билимиңиз айталы жок болсо, анда бир кесип боюнча 2 жылдан ашык тажрыйбаңыз болуш керек экен, бир кесип боюнча. Ал эми ал кесиптер, ал багыттар кайсы экенин бул сайтка кирип, onetonline.org деген сайтка кирип көрсөңүз болот дейт. Иштедим деген документ ала алсаңыз, анда тажрыйбам бар деп тапшырып берсеңиз болот экен. Билимим жок деп деле. Ошол үчүн эгерде билимиңиз туура келбесе, 12 жыл Кыргызстандын стандарты менен 12 жылдык билимиңиз жок болсо, мектепти кошкондо, анда бул сайтка кирип карайсыз, кайсы кесиптер бар. Ошол кесипте же Орусияда эмгектенип жүргөн болсоңуз, 2 жылдык
2 жылда bir компанияда иштеген болсоңуз, ошол документти алып көрсөтө алсаңыз болду. Буну азыр көрсөтпөйсүз, жөн эле бул жактан ошол кесиптердин бирин тандап койсоңуз, кийин посольствого өттүңүз дегенден кийин алып барып, ошол жерде тастактап бересиз. Эгерде университетти бүткөн болсоңуз, анда бул жерде university degree деп турат, баарын бул жерден өзүңүз тандап белгилей бересиз. Ал эми эң минималдуу деген бул high school degree дейт. Биз high school degree'не коелу 12 жыл. 12 жылдык билими барларга. 14-чү. Сиздин учурдагы статусуңуз. Үйлөнгөнсүзбү, үйлөнбөгөнсүзбү? Бойдоктор unmarried деп басабыз. Ал эми үйлөнгөн болсоңуз, жубайыңыз Американын жараны болбогон болсо, кыргыз жараны же башка жара мамлекеттин жараны болсо, bunu basasız. Married and my spouse is not a US citizen or US lawful permanent resident degende basasız. Ал эми жубайыңыз Американын жараны болсо, анда бул үчүнчүнү басасыз. Бул жерде married and my spouse is US citizen дейт. Ал эми ажырашып кеткендер болсо, divorced басабыз. Кагазы бар болсо, ажырашты деген ушул divorced басасыз. Эгерде жубайы каза болуп калгандар болсо, widowed деп коет, ошону басасыз. Азыр биз бойдок үчүн толтуралы, бойдок деп коелу. Анан бойдок дегенде бул жерде балаңыздын канча балаң бар деген жерге бойдоктор сөзсүз 0 деп коюш керек, бош калтырбаш керек. Эгерде бош калтырсаңыз, бул жерден өтпөй калат. Эми continue кылабыз. Кийинки бет. Ушул жерден жакшылап текшерсеңиз болот. Андан кийин submit кыласыз. Формаңызды жүктөйсүз. Азыр бул жерде мына аты жөнүңүздү жакшылап бул жерге көңүл буруш керек. Көптөр мен бир тамганы туура эмес жазып алыпмын, бул жерин өзгөртүп алыпмын деп сурашат. Ошол үчүн адашпай жакшылап жазыңыз. Мынакей. Ар бирин карап чыгыңыз. Тууган жылыңыз туурабы? Баарын туура караңыз. Төрөлгөн жериңиз 5-6 пунктта. Андан кийин паспортуңуздун маалыматы, аты жөнүңүз туура болсун, last name, family name дегенге фамилияңызды жазасыз. First name дегенге атыңызды, паспорт номериңиз, эми бул загран паспорттун номерин жазасыз. Андан кийин качан бүтөт, мөөнөтүн, берген мамлекет, Кыргызстан, сүрөтүңүздү киргизесиз. Бул жерде received деп турат. Эгерде сүрөтүңүз туура эмес болсо, бул баракка өткөзбөйт. Анан адресиңизди жазасыз Бишкектеги. Ошол жашаган жериңиз Кыргызстандагы. 10-чуда азыр учурда кайсыл жерде жашайсыз? Ошол жөнүндө мамлекеттин эле атын жазасыз. Телефон номер жазбасак болот. Email адрес өзүңүздүкүн жазасыз. Мен мисал эле кылып койдум. 13-чү эң жогорку билимиңизди жазасыз. Альтернативасын бул жерден карап, кайсы кесип боюнча иштейсиз, эгерде билимиңиз жок болсо. Ушул жерден карап тандасаңыз болот. Эми бул жерде бойдок деп жаздык, unmarried деп. Баласы барбы деген жерге 0 деп жаздык. Анан бул жерде могу жашылды көрүп атсаңыз, ушул жашылды submit деп бассаңыз, куттуктайбыз, сиздин application'ыңызды кабыл алдык деп автоматически чыгат. Анан код чыгат. Ошол кодду баракка жазып аласыз. Мен айтмакмын, ал код кийин сизди утту утпады деп текшергенге керек. 2022 жылдын май айынан кийин текшерсе болот деп ушул жакта жазылат. Кайра эле ушул вебсайтка киресиз. Бул ушул программанын официалдуу вебсайты. Ушул вебсайтка кирип, dvprogramstate.com. Ошол кодду жазып, фамилияңызды жазсаңыз, май айында сизди утту же утпады деп айтат. Ошол үчүн аны сакташ үчүн сиз 2-3 кагазга кодду эринбей жазып, анан өзүңүз катып коюшуңуз керек. 2-3 жерге. Телефонуңузга тартып алганыңыз жарабайт, себеби ал телефонуңуз жоголуп кетсе, коддун дагы баары жоголуп кетет. Ал эми бул жерде ката көрсөңүз, толтурган жерде ката бар болсо, анда go back to part 1 деп туруп, барып оңдойсуз. Биз азыр submit кылбайбыз. Бул жөн эле тест силерге көрсөтүп берип атам. Ошол үчүн go back to part 1 дейбиз. Кайра башынан баштап атабыз. Ушул кодду жазасыз. JB56RC. Мен силерге үй бүлөлүүлөрдүн дагы
application'ı көрсөтүп берейин. Middle name, passport number. Мен автоматически бияка сактап койгом, ошол үчүн бат эле толтуруп, азыр силерге үй бүлөлүүлөрдүн формасын дагы көрсөтүп берейин. Окей, адрес, country, Кыргызстан. Бүгүн жашаган жери дегенде Россия деп жазып коелу. Ошол Россиядагы мектептерге. Эми бул минималдуу high school degree деп жазабыз, эгерде 12 жылдык билимиңиз болсо. Эми эгерде үйлөнгөн болсоңуз, үй бүлөлүүлөр үчүн экинчини тандайбыз. Marry, үйлөнгөн, бирок үйлөнгөн жана келинчеги, жубайы Американын жараны эмес деген пункту тандайбыз. Анан аны тандагандан кийин автоматически балдардын санын сурайт. Бул жерге 2 балаңыз болсо 2, 3 болсо 3, 4 болсо 4 деп жазасыз. Азыр биз 0 деп коелу. Бул жерде мен силерге жубайы жөнүндө эмне маалымат сураганын көрсөткүм келип атат. Экинчи баракка өткөндө мына 2 part 2 дейт. Бул жерде эмнелерди жазыш керек? Эгерде үй бүлөлүүлөр тапшырып атса, ушул барак ачылат. Жубайыңыздын аты, фамилиясы, туулган жылы, анан жынысы, анан кайсыл жерде туулгандыгы жана сүрөт эле керек. Болду. Бул жерде мен чогуу тапшырсак загранпаспорту жок деп сурагандарга, эгерде үй бүлөлөдө бирөөнүн загранпаспорту жок болсо, загранпаспорту бар адам тапшырып, экинчисин ушул жерге жөн эле аты жөнүн ушул маалыматты жазып туруп кошуп койсо болот экен. Өттү дегенден кийин загранпаспорту посольствого көтөрүп барсаңыз болду. Балдарга дагы, балдарыңыздын учурда күбөлүгү жок болсо, ал күбөлүктүн кереги жок. Балдарыңыздын аты жөнүн эле, анан сүрөтүн киргизип койсоңуз, сиз менен кошулуп тапшыра берет. Акыркы баракка барганда жакшылап маалыматыңыздын баарын текшерип, анан кийин submit кылсаңыз код чыгат, ошол кодду жазып аласыз. Азыр мен cancel кылам, биз толтурбайбыз. Бул жөн эле тест болчу, мен асан сөөн деп коюп, бул жакта мен көрсөткөн инструкциясын окуп чыгыңыздар. Бардык суроолорго, бардык пункттарга ушул жерде кенен түшүндүрүп берген. Дагы суроолор болсо, видеонун ылдыйына жазыңыз. Мен дагы түз эфир кылып жооп бергенге аракет кылам. Барыңыздарга ийгилик каалайм.